Мына ушу сахна адамдарын ушундай көркүнө көрк, сулуулугуна сулуу кошуп, анан кийин ушундай жаркыратып сахнага чыгарган инсандарды дагы биз студиябызга чакырганбыз. Бизде стилист Айпери Ерматова жана фотограф, режиссер Өмүр Алиев, Элдияр Кутмандуу таңыздар менен кош келипсиздер. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Жогорку деңгээлде маанайыңыз. Жакшы. Айтыңызчы, сиз ушу Элзар менен да иштешет экенсиз, көптөгөн адам башка да ырчылар менен иштешет экенсиз. Сиз өзүңүз сунуштайсызбы? Могул образды жаратсаң, сага жакшы жарашат деп. Же өздөрү айтышат? Жок, албетте биз стилист болгондон кийин адамдын келбетине карап биз кандай прическа жарашат, кандай кылып кырксак ага көркүнө көрк кошот дегендей, биз албетте өзүбүз биринчи кеңештерди айтабыз. Сизге мындай кылса жарашат деп анан чтобы биздин клиенттерибиз эме кандай десем, купулуна толуп кетишет. Ыраазы болушат. Элдияр, сиздин жумушуңуз кандай? Сиз билишибизче клиптерди тартасыз, ырчылардын, Ырчылардын ошо көп. Элзар Бакемдин клиптерин баарын мен тарттым десем болот. Көбүн 80% мен тартам. Ал жактан эми режиссерлук көз караш менен караганда башкача да. Баягы адамдын ушундай жакшы нерселерди коюп, анан кийин тарта келгенде эле кадрдан башкача көрүнүп калышы мүмкүн да. Анан кийин кадрдагы образын дагы жаратууда сиздердин ролуңуздар аябай чоң да. Сиз өзүңүз сунуштайсызбы? Момундай кылып тартсак жакшы болот, момундай. Элзар Бакеге ооба, көбүнчө мен кылам да, анткени мен жактырган нерсени Элзар Бакем билет да. Мен вкусымдан орусча айтканда вкусымды мени көбүнчө мен сунуш кылам, мындай кылып тартайлы, жүрүлө, бияка барып тартайлы десем, сразу макул болот. Жана контегилерде ырдап тартылган клипти да сиз тарттыңызбы? Ооба, Накбикен ал мурда болчу. Башка да кандай клиптерди жараттыңыздар эле? Башка жылдыздар менен деле? Башка көп жылдыздар менен иштештим десем болот. Мына азыр акыркы Омар Байкенин жаңырына клип чыгарып атабыз, буюрса. Ару кыялдар деген ырына. Күндүн ооба тартып атканбыз уже 1 ай болду. Күндүн баягы жамгыр жаагына байланыштуу кичине ошо асман ачык мезгилде тартышыбыз керек болчу. Биз бош болгондо жамгыр жаап калат. Бош болгондо жамгыр жаап калды, бош болбогондо кече деле Нияз деген жамгыр жаайт деген да. Кече жабай калды. Ушундай алдамчылык көп. Кече күнү аба ырайы менен техника ишенич жок да. Ошондой болду кече, мисалы үчүн акыркы съемканы кылып коелу деп ойлонуп атканда, аба ырайын карасак, жамгыр жаайт деп турган. Анан Омар Байке экөөбүз сүйлөшүп, жетишпей калып окшойбуз десек, кече баары жамгыр жабай күн ачылып кетти да. Мен алчу болдум окшойт. Бардым ачылды, чыктык болчу. Айпери. Нияздын чачыш жасалгасы кантип аталат? Деги эле азыр 2016-жылды эң мындай кандай аталыштагы чач эркектерге тиешелүү, мырзаларга тиешелүү чач жасалгалар кантип аталат жана эң популярдуу көрүп калып атабыз, бир жагын кырып, анан бир жагын мындай калтырып койгон чач жасалгалар көбөйүп атат да. Мен кырган жокмун. Мага барсаңыз мен кырып коем дейби. Таз баш болот. Ооба, азыр туура айтасыз, өзүңүз байкаптырсыз. Бизде көбүнчө азыр үстү узун кылып, анан кийин бул жака атайын стрелка түшүрүп, анан бакойлорун, аркаларын кыска кылып жүрүп атышпайбы? Азыр көбүнчө жайында ал стрижка аябай мода болот, потому что күн ысыкта адамдар уже ысып, короткий стрижка кылып башташат да. Ошого атайын бизде мужской асимметрия деп коет. Чынында эле үстү узун, бул жака узунураак болуп турат, а бакою эми көбүнчө балдарга ал эң удобный стрижка, ошон үчүн көбүнчө балдар ошо стрижкалар. Келгенде эле мен ойлойм да, мынакей кыргыз жигиттерине мындай жарашабы же жарашпайбы деп ойлонуп келем да. Себеби дегенде бул жагы кыргыз болсо, бул жагы болсо мындай кичине жашынакай болуп, кыздардыкынан дагы сулуу болуп турат да кээдечи. Кээде ошондой кездешет. Сахна адамдарын көрүп алып мен кээде суктанам, ушундай бир жагы кырылуу, бирок ою чиймелери түшүрүлгөн. Бул да мындай башкача көрүнөт. Ал жада калса кичинекей балдар дагы азыр ошондой көп кылдырат болуш керек. Азыр бизде интернет деген бар да, байма-бай. Биз бирок мен андай ойларды тартпайм, бирок көрөм аябай действительно жакшы тартышат. Кандай десем, Демек, интернеттен алып дагы көбүнчө интернеттен эле алып жаңыланууларды көрөсүз. Өзүңүздүн да фантазияңызды кошосуз. Сиздин прическаңыз жакты, түсү дагы жакты чачыңыздын. Жана ошондой эле көптөгөн кыздарды ошондой көрүп келем, анан кийин момундай өрүлгөн чачтарга тийишкени жакшы көрөм да. Не кара чачтуулар жакпайт деп коюп белең бир аз болот. Кара чачтар жагат. Кара чачтар баягы эми кыргыз кызындай кара чачы болуп өрүлүп, анан бантик тагылып калса, андан бетер жакшы болмокпу 25 майга. Эсиңе тийип алды го. Жакшы. Келиңиз сизге кайрылалычы. Баягы кадрда жүргөн адамдар башкача да. Анан кийин кадрдан сырткары жүргөн адамдар башкача. Бирок ошону айтайын десем, кээ бир адамдар кадрда жүрбөсө дагы өзүнө ушундай жакшы карайт да.
Сиз ушул эки топтун кайсыл тобуна көбүрөөк киресиз? Мен өзүмдө мындай башка адамдын көз карашы менен айтышым кыйын, анткени мен ойлойм эки жагында тең депчи. Эки жагында. Мен ар бир жерден жок, ар бир жерден өзүнүн нерсеси болот да, бир жерден өзүң ушундай алып жүрөсүң, бир жерден башкача алып жүрөсүң. Ушундай эле болот да. Сиз дагы Айпери, сиз дагы Элдияр, мынакей кээде хобби болот, кээде болсо кичинекей кезиңизден бери ушуну эңсеп, самап, баягы ушуга окуйм, ушундай болом деген кыялдар болот. Сиздердин учуруңуздарда кандай болгон? Атайын окугансыздар же болбосо хобби болуп эле баягы улам өзүңүздөр эле үйрөнүп кеткенсиздерби? Ушул кесипте. Мен чынында эң биринчим 7-классымда апам камера алып берген. Ошондон баары башталган. Камера алып бергенде эле мектептен эле, ошондо эле 11-класстардын кинолорун тартып 40 мүнөт 30 мүнөт Windows Movie Maker менен монтаждап, кээде биринчи алганда камера VHS менен монтаждагам. Ошондон эле башталган да меники. Ошондон изденип, андан келип эле бул жактан бат үйрөнүп кетип эле, манас чаңырына келип, ошентип эле Кызыгуу эң башкысы. Кызыгуудан улам келип чыккан. Ошондон келип чыккан да. Жакшы, аз гана мудан жазбаңыз, Айпери. Мен кичинекей кезимде мен 3 ыктасамды түшүнөр эмес, мен жакшы стилисттерден болуп калам деп. Потому что мен окуп эле баштадым, просто для интереса эле. Азыр көп эле кыздар окуп атпайбы, мен эле ошолордун катарында эле окуп көрөйүнчү деп эле уже окуп баштаган эле кызыгып баштадым. Мен баардык нерсени таштап только чачкыргам. Сиздики экенин түшүндүңүз. Башкасы. Анан кийин жакшы. Мындай сахна эмес, кадимки эле жүргөн адамдар бар да, кээ бир адамдар өзүлөрүнүн стилин таппай жүргөндөр дагы болот да. Ошондойлор сизге мага стилист болуп бер. Бул нерсе бизде эми анча өнүгүп элек, бирок келе атабыз да ошого акырындап. Десе кандай кабыл алат дейсиз? Эми личный стилист болушум мүмкүн эмес. Келип жумушка келип суранса кантип болуп бербейм. Кээ бир инсандар бар го, менин ушу жеке стилистим болду тигүү дегендер болсо. Жок, андайдан мен баш тартам го дейм. Себеби? Себеби мен билбейм, мен бирөө эле турмушка чыгык, мен личный парикмахерим болосуң десе эле болуп калбасам. Сиздерде болсун, кимде ким ушундай биздин Айперини өзүнүн өмүр бою стилисти кылам десе, сөзсүз түрдө колдун анан жүрөгүн сураш керек экен. Ооба. Мынакей Айпери мага дайыма кызык болчу да. Менин бир тааныш эжем бар болчу. Биринчи жолу анан кийин сиздер сыяктуу эле стилистке барган экен. А бирок анда акысыз биринчи баштап атканда сиздер акысыз кылып үйрөнөсүздөр да. Анан кийин ушундай жаман кыркып коюптур, анан экинчи барбайм деп аябай капа болгондо, сиз болсо биринчи чач кыркканда кимдин чачын кырккансыз? Мындайча айтканда, кимди кыйнагансыз дегенде, же болбосо кыйнабай эле жыргатып койгонсуз? Жок, эсимде бар, ал 8 жыл мурун болгон. 8 жыл мурун. 8 жыл мурун. Ошондо жаңы иштеп баштагам. Ошо байкенин эле чачын акчага эле кырккан болушум керек. Кыркып атып эле андан кийин 1 саат кыйналып кыркып бүттүм, жашнай калган. Ушу бакоюм кичине кыскараак болот эле деген да, жактырган. Анан мен насатканы салам деп унутуп калып эле алсам, жарымынан чачы лысый болуп калганда коркуп кеттим. Байке өзү да шок. Анан мен карап туруп акырын сумкамды алдым дагы качып кетип калгам. Ошентип бир жума жумушка чыкпай. Кай жаңы чач жасалга деп. Экинчи жагында алып койсоңуз болот. Жакшы, сонун маек болду. Келип бергениңиздерге рахмат. Ар дайым жашоонун образларын ачып жүрүңүздөр. Сиздерге да рахмат. Сиздерге да ийгилик болсун. Ооба, сиздерге да рахмат.